Белгилүү жазуучу, акын, драматург Меңди Мамазайырованын ырлары, чыгармалары өлбөс, өчпөс, түбөлүктүү темаларга арналган. Алар табият, туулган жер, ата-эне жана сүйүү темалары. Анын эң алгачкы ырлар жыйнагы «Саламатсыңбы күн» деген аталыш менен 1979 жылы жарык көргөн. Андан кийин «Нөшөр», «Жайдын эң ысык күнү», «Туулуп өскөн үй», «Ак канаттуу чабалекей» жана башка аңгемелери жана ырлары гезит беттерине жарыяланган. Негизи эле акындардын жан дүйнөсү назик келет эмеспи? Ал эми аял акындын жүрөгү өзгөчө сезимтал болоорун Меңди Мамазайырованын ырларынан байкоого болот. Сүйүнүп турам көктөмдүн жыты буркурап, таң менен кечте чымчыктар чакта чуркурап, эрте жаз кары эшикке чыгып кете албай, олтурам ойлуу терезе тиктеп ыр курап. Ыр качан жазылат? Омар Султанов айткандай, ыр каяктан келгенди билбейсиң. Бир мезгилде келет дагы, ушунчалык кыйналып турганда же ушунчалык сүйүнүп турганда сен ыр жазгың келет. Ал эми проза, драматургия ал башка нерсе. Аны жылдар бою ойлонуп жүрүп, анан кийин кадимкидей чечинип отуруп, бел чечип дегеним да, отурган жазасың да. Бул дагы өзүнчө 3 жанр тең өзүнүн кыйынчылыктары жана жыргалы менен жакшы дегеним да. Меңди Мамазайырова 20-кылымдын чыгаан акыны Жолон Мамытовдун өмүрлүк жубайы болгонун баары билет. Алар бири-биринин чыгармачылыгына колдоо көрсөтүп, бири-бирине чоң жардамчы болушкан. Жолон Мамытовдун ырларынын көпчүлүгү өмүрлүк жары Меңди апага арналган. Алардын бири «Издейм сени арасынан элдердин, бактарынан бардык кооз жерлердин, сен ааламга издетүүгө жаралсаң, мен ааламга издөө үчүн келгемин» деп жаңырат. Жазуучу бүгүнкү күндө да чыгармачылыгын токтотпой, жигердүү иштеп келүүдө. Ага мисал, жакында Аймаран аттуу көлөмдүү романы жарык көрүп, окурмандарга тартууланды. Бул анын экинчи ирет жараткан романы. Биринчисин «Турумтай» деген аталышта мындан 35 жыл мурун жазган. Бул Аймаран романын жазыш үчүн мен көп жылдар бою өзүмдө алып жүрдүм да, ушундай бир чыгарма жазсам деп. 5 жылда жазылды. Жазылуу жолу аябай кыйын болду. Жоголуп кетти, кайра табылды. Компьютер деген ушундай экен да. Меңди Мамазайырованын окурмандарынын арасында мурунку журналист, азыркы Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева дагы бар. Эже ырды дагы жазат, пьесаны дагы жазат. Өзүңүздөр билгендей, пьеса, драматургия бул өтө оор жанр да. Ал жерде кара сөз менен эмес, бардык мындай драманы диалог аркылуу берүү бул өзүнчө мындай чоң талант да. Анын ошо пьесалары бүт театрларда коюлуп келет. Ошондо дагы өзүңүздөр көрсөңүздөр абдан мындай кызыктуу да. Турумтай мага аябай жагат. Ошо Турумтайын мен окуп абдан мындай ошондо таанышкам да Меңди Мамазайырова мененчи, анын чыгармачылыгы менен. Дал ушул «Турумтай» романы жазуучуга кеңири атактуулукту алып келген. Кыргыз драматургиясына чоң салым кошкон анын наристеге арналган «Хризантема», «Аппак аял айдай кыз», «Кымгуу түшкөн бир кечте» аттуу пьесаларын айтууга болот. Акмарал Аипова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.